Имам Захабинин Кабаир чоң күнөлөр деген китебинин 10 бөлүмдөбүз. Бул бөлүмдө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын артынан, анын атынан жалган айтуу деген бөлүм. Негизинен жалган айтуу деген мусулмандын сыпатынан эмес. Башка күнөлөргө түшсө дагы мусулман адам жалган айтпайт. Алла сактасын, жалган айтуу, калп айтуу деген мусулмандын адатынан, сыпатынан эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын атынан жалган айтуу деген чоң күнөлөрдөн. Себеби адам жалган айтуу менен ошонун артынан уккандар, анын сөзүн билгендер ошого амал кылып шарият деп билет аны. Бул Алла Тааламдын келген кабар, вахий деп билет. Ошонун артынан бирөө жалган айтып кое отурган болсо, адалды арам деп, арамды адал деп билип калышы мүмкүн. Же шариаттагы жок нерсени аткарып калышы мүмкүн. Же шариаттагы жок нерсени аткарып, бар нерсени жок кылып салышы мүмкүн. Өтө коркунучтуу нерсе. Чындыгында эле адам эгер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга калп айткан болсо, бул Аллах Тааламга калп айткан болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын артынан айтылган хадистердин бардыгы Аллахтан келген кабарлар. Ома янтиқу анил хава ин хуа илля вахи юха. Ал жөн эле сүйлөбөйт, ал кабар берген болсо вахий менен сүйлөйт. Айрыкча Аллах сактасын, ушул чоң күнөлөрдү кээ бир карапайым адамдар билбей, бүгүнкү күндө диндин атынан ыйманга чакырган нерсе экен, бул ислам экен, мунун эмнеси бар, жакшылыкка чакырып атам да, жамандыктан кайтарып атам да, же бөлүшүп атам да деген жакшы ойлор менен пайгамбардын артынан жалган таркалган хадистерди, негизи жок диндин атынан таркалып жүргөн нерселер бүгүнкү күндө сот тармактарда аябай көп туугандар. Ошон үчүн ар бир адам билиш керек, ал нерсени тактабай, тастыктабай, илим ээлеринен сурабай эле дин атынан тарката берүү өтө коркунучтуу нерсе туугандар. Канча деген бүгүнкү күндө диндеги жок, ушул Аллахтын жалгыздыгына сыйынып турган таухид десек, ошонун каршысы ширк болгон нерсе жалганчылардын артынан таркалган. Сүннөттүн душманы болгон бидат, диндеги жаңылык нерсе дагы ушул жалганчылардын дагы бир салымы болгон. Ошону коштоп бөлүшкөн адамдар, шериктештер, бул өтө кооптуу нерсе. Бүгүн ушу Имам Захабинин китебин окуйлу. Биринчи сөзүндө эле айтып атат: Аллаху азза ва жалла. Аллах Таалам айтты, улуг Аллах Таалам: "Ва яумал киямати таралладина казабу ала Аллахи вужухухум мусвадда." Зумар сүрөсү 60-аятта Алла Таалам айтат: Кыямат күнүндө жалган, Аллахка жалган айткандарды көрөсүң, алардын жүздөрү капкара деп. Бул аятка тафсир берип Хасан алым айтат: Хумулладина якулун. Бул адамдар, ушул адамдар инши'на фа'ална ши'на лам наф'ал. Биз кааласак кылабыз, каалабасак кылбайбыз дегендер. Ибн Джаузи рахимахулла тафсиринде айтат: Вакат захаба таифату минал улама. Кээ топ алымдар айтышкан: Иля аннал казиба ала Аллахи ва расулихи куфрун янкулу анил милля деп. Аллахка жана Аллахтын элчисине жалган айтуу, бул жалган айтуу менен динден чыгып кетет деп. Вала ройба аннал казиба ала Аллахи ва ала расулихи тахлили харам ва тахрими халал куфрун махт дейт. Эч шек күмөнсүз Аллахка жана Аллахтын элчисине жалган айтып, арамды адал деш, адалды арам деш, бул ачык айкын капырчылык. Алымдар айтат, экиге бөлүнөт. Эгер адам билип туруп, атайлап туруп калп айта турган болсо, мындайча айтканда ал баш оорубайт. Адалды деле арам деп салат, арамды деле адал деп салат. Мындай адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям артына, дин артына жалган айтуудан эч нерсе тоспойт. Мындай адамдар ижма улама менен бүт алымдар айтат, бул динден ыргыйт дейт. Атайлап айткан болсо. Жогоруда келгендей, андай адам арамды адал дей берет, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям артынан токуп жалган айта берет. Ал эми атайлап калп айтып, бирок аны адалды арам деп, арамды адал деп атайлап истихлал кылбаса, ал чоң күнөөлөрдөн болот дейт. Чоң күнөөлөрдөн болот. Атайлап калп айтат, бирок адалды арам, арамды адал дебейт, чоң күнөөлөрдөн болот дейт. Бул коркунучтуу нерсе. Юнус сүрөсүнүн 68-69 аятында Алла Таалам айтат: Атакулуна алаллахи ма ла та'ламун. Сир Аллах жөнүндө билбей эле айта бересиңерби? Кул инналлазина яфтарун алаллахил казиба ла юфлихун.
Айтқын ей Мұхаммад, Аллахқа тоқып бір нәрселерді айтқандар, Аллахқа қалп айтып айтқандар, жалғанды айтқандар, ла юфлихун, алар құтылбайды дейді. Нахл сүресінің 116 аятында айтады: "Вала тақулу лима тасифу алсинатукум ал-кадиба хада халалун ва хада харамун литафтару ала Аллахи ал-кадиб инналлазина яфтаруна ала Аллахи ал-кадиба ла юфлихун." Тилиңер менен өзүңөр ойлоп чыгарган сөздөрдү Аллахка оодарып, жала жабып, бул адал, бул арам деп сүйлөй бербегиле дейт Алла. Албетте Аллахка жала жапкандар тозоктон кутулбайт дейт. Субханалла. Ошон үчүн туугандар, бул болот, бул болбойт, бул арам, бул адал деп эле тактабай эле, билбей эле сүйлөөрдөн абайлаш керек. Бул шарият, бул мындай, бул тигиндей тилиңер менен чыгарып сүйлөй бербегиле Аллахка оодарып дейт. Бул шарият деп коюп. Себеби ошол сиздин жөнөкөй тилиңизден сүйлөп койгон артынан бир адамга ал өкүм болот. Бир адам аны адал дейт, бир адам аны арам дейт. Араф сүрөсүнүн 37 аятында айтат: "Фаман адламу мимман ифтара ала Аллахи кадиба ау кадзаба би аяти." Аллахка жалган айткандан дагы, анын аяттарына жалганга чыгаргандан дагы мындай зулум кылган адам барбы дейт. Эң чоң күнөөлөрдөн. Жалган айтуу эң чоң күнөөлөрдөн туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ман кадзаба алейя мутааммидан фальятабавва мақадаху минан нар." Бул хадис мутаватир хадис туугандар. Мутаватир хадис деген бир топ сахабалар ооздон оозго айтып жүргөн хадис, белгилүү. Бир топ бардыгы эле угуп жүргөн хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда сахабаларда айтылып жүргөн. Пайгамбардын оозунан угуп, бири-бирине айтып кабарлап жүргөн хадис. Бир топ сахабалар айткан хадис. Кимде ким менин атыман жалган хадисти айткан болсо, атайлап дейт, ал тозоктон орун даярдай берсин деген. Шейх Сулайман Рухайли ушу хадисти шарттап айтып атат: 87 сахаба бул хадисти риваят кылган дейт. Бул мутаватир хадис. Кээ бир илим ээлери эскерген. Бейишке бул дүйнөдө эле кабар берилген 10 сахаба бар эмеспи? Ошол 10 сахаба бир ооздон айткан ушул хадисти. Дагы башка алымдар айтыптыр, негизи эле ушул бул дүйнөдөн эле бейишке кириле турган кабарланган 10 сахабанын бир хадиске бир ооздон сүйлөгөн хадистер ушул жалгыз хадис деп айтат дейт. Бул эмнени билдирет туугандар? Бул деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоосунда көп айткан. Сахабалар ооздон оозго ала айтып жүргөн. Бул өтө чоң аманат, чоң жоопкерчилик экенин кабар берет. Шейх Сулайман Рухайли чоң алым айтып атат: сахабалардын арасынан дагы 60тан ашык бул хадисти риваят кылган дейт. Бир дагы хадисти 60тан да ашык сахаба бир ооздон мынчалык деңгээлде риваят кылган эмес дейт. Себеби бул хадисте туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды коргоо, сүннөттү коргоо, динди коргоо жатат. Алымдар айтат, эсиңиздерге тутуп коюңуздар туугандар. Бир нерсе улуу болсо, мисалы, ага каршы келүү ошончолук күнөөсү чоң болот туугандар. Бир нерсенин сообу өтө чоң болсо, эгер ага каршы келүү ошончолук күнөөсү чоң болот. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жолун, хадисин таркатуу чоң сооп болгондой эле, ага калп айтып, ал айтпаган нерсени айтып, токулган нерсени айтып, жалган нерсени айтып, тактабай айтып жүрүп, күнөөсү ошончолук чоң. Бирөөгө бир жакшылыкка себепкер болуп калсаңыз, ошону кыла берсе, сизге сообу келе бергендей эле, жалган нерсени айтып таркап жүргөн болсоңуз, ошол жалган нерсеге амал кылып калган болсо, ошонун күнөөсү кемебестен сизге келе берет. Ошон үчүн тактабай эле айта берүү бир кооптуу нерсе туугандар. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга атайлап айтуу, биз айттык, эгерде ал баш оорубайт да, атайлап токуп динди бурмалайын деп, Пайгамбар айтпаганды айтты деп токугандар, арамды адал дегендер, адалды арам дегендер, ал динден ырык берет алар. Ал белгилүү ал. Биз азыр тактабай, кош көңүлдүк кылгандар, аныктабай, илим ээлеринен сурабай кылган мамилени айтып атабыз. Анан туугандар, мага ким калп айтса дегенде, бүт калп жатат туугандар бу жерде. Себеби дегенде, кээ бир адашкан адамдардын ушундай эрежелери бар. Эртеби кечпи угуп каласыз, эгер уга элек болсоңуз. Алар ушинтип сизди башыңызды айлантат. Эмне дейт? Алар айтат: биз дейт, мындай арабча айтканда, ла накзибу алейхи валекин лаху дейт да. Накзибу лаху. Мындай чыкканда, биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга каршы калп айтпайбыз, биз анын пайдасына жалган айтабыз дейт да. Мына пайгамбардын пайдасы үчүн биз жалган айтып атабыз. Ага каршы айткан жокпуз биз дейт. Ошондой
маалыматты кээ бир адамдар угуп кетип, ошонун артынан мисалы орозону адамдарга сообун айтам деп жалган нерселерди кошуп алат, намаздын сообун айтам деп, мындай адамдарды кызыктырам деп, динге чакырам деп, же бир күнөө иштерден коркутам деп, ошондой токулган, ойдон чыгарылган, алсыз, негизсиз нерселерди чогултуп алып, оюнда пайгамбарга, динине салым кошуп атам, жакшылыкка чакырып атам деген ой менен. Алардын түшүнүүндө кандай түшүнүп алган? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям артынан жалган айтуу дегенде ушул динге кыянат кылып айтсаң ошондо ушуга чөсүң деп түшүндүргөн туура эмес түшүнүктөр бар туугандар, кээ. Ошон үчүн алар ушундай эрежени алып келишет. Жалган нерсени ойлонуп болсо дагы, интермедиа, монология дейм, не дейт, ошондой ойлордун баардыгы ошо философия адашкан жактардан келгендер. Эң негизги максатың туурабы сен? Анан сен пайгамбарга ошол ойлоп токуп чыккан нерсең каршы эмеспи? Анда айта бер дегендер бар. Бул туура эмес, адашуу бул туугандар. Алардын не деп түшүнүп алган? Пайгамбар кимде ким менин артыман жалган айтса деген сөз мага каршы айтса деген сөз дегенди билдирет. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи адал дегенди сен арам деп токуп алба. Арам деген нерсеге сен адал деген нерсени токуп алба оюңан. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи деле жамаат менен мечитте намаз окууга чакырган хадистер бар. Эми сен да ошону толуктап кошуп айта берсең болот деп түшүнүп алгандар бар да. Ошон үчүн жанатип 10 күнгө, 40 күнгө деп чыккандарда негиз жок нерселерди кошуп алгандар бар да. Үйдөн 1 кадам кылганда эле мынча сооп, 2 кадам кылганда үйүң бүлөң кечирилет, анан 3 кадам кылганда айылың кечирилет депчи. Алар туугандар, аларды ошол бирөөлөр туура эмес айтып койгондор да. Жакшылык иште айта бер. Себеби сен жаман нерсени айткан жоксуң, токусаң дагы. Себеби жакшылыкка үйүндөп атасың да депчи. Жаман арам иш болсо жамандыктар менен коркута бер. Себеби сен ушу жаман нерседен үркүтөйүн деп атасың алар деп. Ошентип анекдоттор пайда болот, жомоктор пайда болот. Оюнда ал не кыйратып атам, динди коргоп атам деп ойлойт да. Дин мындай нерсеге муктаж эмес туугандар. Вадаккир бил Кур'ани ма яхофу айт деген Алла Таала. Акыреттен корккондорго эскерткин дейт. Ушул вахий өз жетет. Ва ундирукум бил вахи. Мен силерди ушул вахий менен эскертем дейт. Жалган нерсе менен эмес, токуп алган нерселери менен эмес. Дин алиум акмалту лакум динакум. Алла Таала айтат, динге толуктап бердим дейт. Дин толук. Корком деген адамга Куран жетиштүү. Корком деген, хидаятка түшөм деген адамга пайгамбар саллаллаху алейхи хадис жетиштүү. Эч кандай бир жалган нерселерди ойлоп, айтып, үркүтүп, коркутуп, үндөйм дегиштин кажети жок. Бул динде негизи жок нерселер. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга калп айтуу дегенде бөлүнбөйт. Сиз аны коргоп калп айтып атасызбы? Динин таркатайын деп калп айтып атасызбы? Жакшы ойдо калп айтып атасызбы? Жакшы ойдо калп айткан эми эч нерсе деле эмес да деп кебелешин дейт да. Мисалы согушта деле калп айтса болот го, анан эки адамды жараштырса деле калп айтса болот го, аялыңын менин күйөөсүнө махабатты күчөтүш калп айтса болот да. Анан динге келгенде эмне болбойт? Себеби мен жакшы ойдо болуп атпайм, динди колдоп атпаймбы дейт да. Бул туура эмес кыяс туугандар. Дин муктаж эмес сиздин жалган айтып токуган оюңузга. Ошон үчүн аалымдар түзүп кеткен мухаддистер. Жалган хадистердин топтом китептери бар. Алсыз хадистердин китеп топтомдору бар. Ойдон чыгарылган хадистердин топтому бар. Аны эмнеге түзүп кетти? Карапайым адамдар билсин, бул хадисти ошол карап көрсүн. Бул жалган хадис. Ошону таркатпасын адамдарга деп. Таркалып кеткен болсо ошондон эскелип билсин, бул амал кылына турган хадис эмес деп. Себеби дин душмандары динди бурмалаштын камын көрүп, ошондой нерседи ойлоп чыгарып таркатышат. Ошон үчүн сот тармактарда караңыздар. Могу катты мынчага жөнөтпөсөң өлүп каласың, мындай кылсаң тигиндей кылсаң, эч ким тактабай эле ошону бөлүшө берет адамдарга. Канча деген нерселер келет. Ошону тактабай бөлүшөрү туугандар, ошол канча адам ошону билип калып, ошого амалга турган болсо, сиз шериктеш болосуз ошол нерсе. Билбегендейин аны бөлүшпөңүз, сураңыз илим ээлеринен. Андан кийин туугандар бир айтып кое турган нерсе бар. Ушундай коркутуулар келгенде Алла Тааланын сөзүнө, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисине такташ керек, аныкташ керек, билиш керек, ансыз жибербеш керек дегенде шайтан келип азгырып, такыр эле адамдын оозу буулуп, эч нерсени сүйлөбөй, эч нерсени бөлүшпөй коюу коркунучу бар. Шейх Усаймин рахимахулла айтат, мен качанга чейин толук чоң аалым болмоюнча эч нерсе жеткизбейм деш туура эмес дейт. Адам бир хадисти билсе, так экенин билсе, ал таркатсын, ошону жеткизсин дейт. Хадистин сохий экенин билдиңизби, жеткизиңиз. Ошон үчүн туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга калп айтуу бул өтө коркунучтуу нерсе. Мунун алтында чоң жоопкерчилик жатат. Анас ибн Малик сахаба ошону айткан сөзү бар. Иннаху ямнауни ан ухаддисакум хадитан кафира. Мен көп хадистерди айтуудан мени тосуп атат силерге дейт.
көп хадисти айткым келип атат, бирок тосуп атат дейт. Эмне тосуп атат? Мен тааммада алейя кадибан фальятабавва мақъадаһу минан нар деген. Ким атайлап мага жалган айткан болсо, мен атман тозоктон орун кандай берсин деген хадис тосот дейт. Мынча коркот да, так ошондой кылып айта аламбы деп ошол нерседен чоочуп көп нерсени айтпай калып атам деп айткан сөзү бар. Анас радиаллаху анху сахабан. ولهذا المعنى أحجم كثير من الصحابة والتابعين عن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم خوفا من الوقوع في الكذب عليه. Көп сахабалар, көп табииндер ооздору мындай чыкканда жүгөндөлгөн, коркуп, так анык билбеген нерселерди айтпастан ушул хадиске түшүп калбайлы деп. Ошон үчүн Ибн Хиббандын Мажрухин деген китебинде кириш сөзүндө айткан сөзү бар. Кээ бир хадистердин сохихпи, алсызбы, ошонун негизин билбей туруп эле үстүртөн айта берүү дейт. Ушул хадиске түшүп калабы деп корком деген дейт да. Жанагы кимде ким бир хадисти билип, анын жалган экенин билип туруп риваят кылып салса, ал бир жалганчылардын бири болот деген нерсеге түшүп калабы деп мен корком деген. Значит, ар бир хадисти изилдебей эле анын сохих же сохих эмес экенин билбей, аныктабай айта берсе, ушул хадиске түшүп калуу коркунучу бар дейт. Себеби дегенде арабтарда тугандар хата деп коет, айрыкча Хижаз элинде ката айтып алуу деген сөздү алар жалган айтып алуу деп түшүнүшөт да. Эмнеге десең, катанын карама каршылыгы эмне? Ката деген эмне? Ката ошол чындыкка дал келбей калды деген сөз. Туура эмес айтып алды. Туура эмес айтып алса, значит жалган айтып алды. Ошон үчүн тактабай, аныктабай айтуудан коркушкан. Мындай чыккан сөздү иреттебей айтып алуу, алмаштырып салуу. Андан кийинки имам Захаби сөзүн улап айтып атат, хадисти окуп. Мен каззаба алейя буния лаху бейтун фи жаханнам. Дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин эскерип атат. Бул хадисте ким мен артыман жалган айткан болсо, алга тозоктон болгон үй курулат деп. Дагы Ибн Мажада келген хадис, Ахмад Муснадында да келген хадисте, мен рава анни хадитан ва хуа яра аннаху кадиб фа хуа ахадул кадибин. Ким менден бир хадисти айтып кабарлап, бирок ошол хадистин жалган экенин билсе, ал жалганчылардын бири дейт. Бухариде келген хадисте айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: инна кадибан алейя лейса кадиби аля гойри. Менин атыман жалган айтуу башкаларга жалган айтууда эмес дейт. Кимде ким мага жалган айткан болсо, мен атыман, ал тозоктун ордун даярдай берсин дейт. Сүйүктүү туугандар, жаңы жогоруда айткандай, пайгамбар айтты деген адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллахтын элчиси деп билет, дин деп билет, шарият деп билет. Болду, пайгамбардын айтканы ал мыйзам, ошого амал кылат. Ошол жалган нерсени айтсаңыз, ал сөзсүз чындыкка каршы келген нерсе болот. Такталбай ката айтылган нерсе. Ал билип жүргөн чындыгын таштап салышы мүмкүн сиздин жалган сөзүңүздү. Себеби сиз эмнеге пайгамбарга таянып айттыңыз, пайгамбар айтты. Ошон үчүн имам Захаби чоң күнөөлөр деген китебине киргизген да ушуну. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жалган айтууну. Шейх Усеймин бир окуяны айтат. Бүгүнкү күндө дейт, кээ бир адамдар аалымдардын сөзүн дагы тактабай эле, алар айтпагандай аларга шылтап коюп айта берет дейт да. Бул халал, бул харам, бул болот, болбойт деп. Анан каяктан десең, баланча алым айткан деп коет. Баланча алымдан уккам дейт да. Бирок так эмес дейт да. Ошол алымга да кыянат кылган болот дейт. Алымга дагы калп айтуу дейт. Бул жөнөкөй бир адамга калп айтуудан да өйдө турат дейт. Шейх Усеймин сөзү туугандар. Аллама чоң алым айтып атат. Эмнеге десе, себеби алымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Пайгамбарлардын мураскорлору пайгамбардын динин жеткизүүчүлөр булар. А сен алымдын сөзүнө кош көңүлдүн кылуу, бул пайгамбардын мураскоруна кош көңүлдүк кылуу. Мураскорлордун сөзүнө кош көңүлдүк кылып тактабай эле айта беришиң, ал динге болгон кыянаттык, динге болгон жалганчылык. Баланча айтты, тигинчи айтты деп эле. Бирок тактабай. Ошол айткан сөзү ал алымдын сөзүнө каршы келип калат. Шейх Усеймин ушул окуяны айтып, ушу Ахмад ибн Хамбалдын доорунда да мындай окуя болгон дейт. Ошо Ахмад ибн Хамбал, Яхья ибн Маин артынан дейт, адамдарды топтоп алып, бир адам хадистерди айтып атат дейт. Ахмад ибн Хамбал риваят кылган, бул Яхья ибн Маин риваят кылган деп. Анан Ахмад ибн Хамбалга бул кабар жетет. Жеткенде ошо Яхья ибн Маинди алып алып, ошол мажлисине барат. Барса топтолгон адамдар тиги жанагы эмоцияга берилип адамдарга айтып атат дейт. Анан экөө билгиспейли ушу адамдардын арасында отуруп угуп атса айтып атат дейт. Ахмад ибн Хамбалдан риваят мындай
Яхия ибн Маиндеги чыгарган хадисинде мындай деген десе, ал нерселер жалган нерселер. Андай риваятты келтирген эмес, чыгарган эмес китептеринде. Анан сабак жана бүткөндөн кийин адамдар даватыңа рахмат, пайгамбардын хадисин айтып атасың деп ыраазылык кылып, керек болсо белектерин таштап кетти дейт да. Анан баардыгы таркап кеткенден кийин Ахмад ибн Хамбал менен Яхия ибн Маин жанына барса, булар да берек береби деп карап турат дейт дегичи. Анан айтты дейт, сен эмнеге Ахмад ибн Хамбал Яхия ибн Маин айтпаган нерсени айтасың десе, силер кимсиңер деп айтат дейт. Көрсө алар тааныбайт, көргөн да эмес экен да. Анан бирөө айтты, мен мына Ахмад ибн Хамбалмын десе, мен мындайды чыгарган эмесмин го, каякта эмнеге жалган айтасың десе, сен Ахмад ибн Хамбал болсоң, башка Ахмад ибн Хамбал жокпу деп айтып берди да. Алла сактасын. Адамдан ынсамчылык кеткенде ошондой болуп калат. Бүгүнкү күндө да кээ бир адамдар дейт, ушундай жеңил карап, алымдардын артынан дагы жалган айтышып берет. Жалпысынан эгерде туугандар хадистерди анык билген болсоңуз, алхамдулилля, азыр илимилер эскерет. Бул Бухариде келген, Муслимде келген, Шейх Альбани Сохих деген алымдар өмүрүн арнаган ушул хадистерди иреттеп, аныктап, тактап, китептерге бөлүп койгон алыс хадистер, ойдон чыгарылган хадистердин топтом Сохих хадистер деп. Анан хадис деген атты угуп алсаңыз эле, кулак төшөп эле ошону бөлүшө бербешет да. Ошонун булагын караш керек. Эгер билбесеңиз, булагын карап текшерген билбесеңиз, анда илим ээлеринен сураңыз. Мунун негизи барбы? Хадис деп айтып атат. Мындай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан хадис айтуунун же ошол жалган айтуунун боюнча көп аяттар, хадистер келген. Муну коркунуч артына эмне жатарын туугандар. Тозоктон орун даярдай берсин. Тозоктон үй курулатага деген сыяктуу көп келген туугандар. Ман якул анни ма лам акулху фалятабавва мақадаху минан нар. Мына Бухариде келген хадис. Ким мен айтпаган нерсени айткан болсо, ал тозоктон орун даярдай берсин дейт. Дагы бир мааниси туура, бирок бул хадис даиф дейт. Айтат, мусулман адамдын артынан, момун адамдын артынан башка нерселер ээрчип ката болуп калышы мүмкүн, бирок кыянат кылуу менен жалганчылык болбойт дейт. Мындайча айтканда, кыянат кылуу жана жалган айтуу мусулмандын сыпатынан эмес туугандар. Ушу илимде дагы жалган айтуу болот. Илимде да калп айтуу болот, Алла сактасын. Кыянат кылуу болот. Жок нерсени бар деп, бар нерсени жок деп. Бул коркунучтуу нерсе, Аллах Тааламга калп айтуу. Өзүңдү эле элестетип көр. Сен айтпаган нерсени бирөө айтса, айтты десе, кандай чочуп кетесиң? Кандай ошол адамды жаман көрөсүң? Кантип дитиң бар да ушул мен атыман айтканга, мен сага мындай айтпасам деп. Жакын адамыңдын атынан бирөө жалган айткан болсо, кандай чочуйсуң? Эмнеге биз Аллах Тааламдын атынан жалган айтылып атса, пайгамбардын атынан жалган айтылып атса, саллаллаху алейхи вассалам, унчукпай, тактабай, аныктабай эле бөлүшө беребиз. Анан жакыныңа жалган айтып койсо, барып тактап, бул курдоомат деп элге да жарыя кылып, ошону туура эмес айтканын чуркап аракет кыласың. Дин жанынан келгенде эч кош көңүл кылып поделиться, бөлүшүп таркатып салат. Жок, бул кош көңүлдүк туугандар. Биз билдик, туура түшүнүп алыңыздар. Ал туура эмес маалымат. Эгер жакшылыкка токулуп аткан болсо, оюң, пикириң, маалыматың, анда токуп айта бер дегендер. Бул туура эмес түшүнүк. Жок мындай нерсе. Дин муктаж эмес мындай нерсеге. Токуганга, жомокко мен пайда алып келип атам деп. Алла Тааламдын Кураны, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү жетишет барына. Фадаккир бил Кур'ани ма яхафу аид. Корккон адамдарга Куран менен эскерткин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү менен эскертели. Эгер будан коркпогон адам сиздин токуган оюңуздан, жомогуңуздан коркпойт алат. Сиз динге салым кошпой эле, сиз динди бурмалап туура эмес нерсеге себепкер болосуз. Алла сактасын.